Кыргызстанга дүйнөгө белгилүү скрипач Даниэл Лазакович келди. Ал классикалык музыка дүйнөсүндө ысымы белгилүү эң таланттуу скрипачтардын бири. Даниэл жаш экенине карабай, көптөгөн эл аралык престиждүү сыйлыктарды жеңип, вундеркинд скрипач, миллиондун бири деген алкоолор карызган. Виртуоздук мыкты чеберчилик үчүн Даниэл атактуу Страдиваринин скрипкасын белекке алган. 300 жылдык тарыхы бар бул музыкалык аспаптын керемет мукамын үнү угуу түшүнгөн адамга эң чоң бакыт. Мындай концертке чындыгында биринчи жолу келип көрүп атам. Өзгөчө сезимдер болуп атат, өзгөчө толкундоолор болуп атат. Даниэл Лазаковичтин ар бир күнү бир жылга алдын ала пландалган. Анын концертин Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө чыдамсыздык менен күтүп келишет. Күнтөр компаниясы музыкалык мектептердин окуучуларына, мугалимдерине, балдар үйлөрүнүн тарбиялануучуларына атактуу дүйнөлүк скрипачтын концертине кирүүгө шарт түзүп берди. Биздин балдар өздөрү баягы чыгармачылыгын көрсөтүп, ар кайсыга барып концерт беришет, бирок көрүүчү катары ушундай дүйнөлүк баягы таанымал бул скрипка деген кандай классикалык инструмент, ушундай дүйнөгө тааныган бала келип бизге концерт берип атканын көрөбүз деген биздин жаш балдарыбыз, окуучуларыбыз өтө баягы толкундоо менен күтүп атышат. Ата-энелер менен келишти, майрамдык маанайда келишти. Анан ушундай бизге шарт түзүп берген ушул Күнтөр компаниясына чоң ыраазычылык билдиребиз. Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектептин 10 классынын окуучусу Айгерим Кусейинова 8 жашынан бери скрипкада ойнойт. Даниэл Лазаковичтин концертине кирүү анын жашоосундагы эң бактылуу учур болду. Билеттерин аябай кымбат экенин көрүп, ошол билеттерин алганга жетишемби деп, анткени мировой известный музыкант болгон үчүн ойлоп аткам, ошо келе албай калам депчи. Ошон үчүн абдан кубанычтамын. Рахмат. Күнтөр компаниясы жаштардын руханий азык алуусуна себепчи болгон кандай гана маданий иш-чара болбосун колдоого алып келет. Себеби кара курсактын ачкалыгынан дагы жан дүйнө ачкалыгы абдан коркунучтуу. Келечек муундун мээсин билимге, көөдөнүн руханий баалуулуктарга толтурсак гана келечегибиз кең болот.